2019 президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул эки багыт бири-бири менен тыгыз байланышта. Аймактарды өнүктүрүү саясаты биринчи кезекте өлкөнүн экспорттук потенциалын кеңейтүүгө, анын ичинде кайра иштетүү өнөр жайын кубаттоого багытталган. Билим берүү, саламаттык сактоо тармактарында санарипти колдонуу аркылуу өнүгүү темпине жаңы дем берилип жатканын Ош облусуна болгон сапарыбызда күбө болдук. Ош облусунун аянты 29,2 миң квадрат километр. Облустун борбору Ош шаары. Ош облусунун курамына 7 район, 3 райондук деңгээлдеги шаар, 88 айыл өкмөтү, 491 айыл кирет. Калктын саны 1,315,097 адам. Ош облусунун калкынын 90% алектенген тармак мал чарбачылыгы жана дыйканчылык. Азыркы мезгилде дыйкандар жыл бою айыл чарба продукциясын сактап, экспортко чыгаруу үчүн Ош облусунда 17 сактоочу жай ачылган. Алардын бири Кара Суу районундагы Кызылкыштак айыл өкмөтүндө мөмө жемиш сактоочу логистикалык борборунда болдук. Дыйкандар былтыр көбүнчө сабиз менен картошка сактаса, быйыл алма, алмурутту сактоого берип жатышат. Негизинен продукция Россияга кетет экен. Бул жылы Ирандан сарымсакты кургатып берүү буйрутмасы түшкөн. Сактоо муздаткычтары сактоо көлөмү 60 миң кубка эсептелинет. 60 миң кубка. Андан сырткары бизде бул сортировочный аппарат, сорттоп чыгаруучу аппаратыбыз бар и кургаткычтар. Дыйкандарга жыл бою жумуш жана киреше булагы болуш үчүн Ош облусунда 42 гектар аянтка күнөсканалар курулган. 2019 жылы эле 347 гектар жер тамчылатып сугаруу жолу менен ишке киргизилди. Кара Суу районундагы ошондой күнөсканалардын бирине бардык. Элге кызмат кылып атабыз. Шуңубуз жакшы, har жылы өсүп барып атат. Биз бу келтирилген hasıldарды бардыгын Ошке, Бишкекке жеткезип, ошолорду камыз кылып атабыз. Бир түшүмдө помидор эксек, бир түшүмдө бадырың экебиз. Бадырыңды bir жылда 70 тонна, 80 тонна помидор алабыз. Бадырыңды 50 тоннага жеткезип алабыз bir түшүмдө, bir жылда. Облус аймагында bir жылда 20 миң тоннага чейин пахта кайра иштетилип Турцияга, Россияга сатылат. Ошол эле пахтадан өсүмдүк майы жана самын жасалып ички базарга чыгарылат. Ош облусунун жеңил өнөр жайынын мыкты экспорттоочусу аталып жүргөн Cotton Textile Factory компаниясынын акыркы 2 жылдагы жетишкендиктери менен жеринен тааныштык. Бизде ишкана 1 жылда уже пахта буласын прием кылышты баштап койду. Бүгүнкү күнгө азыр 9 миң тоннадан ашты. Общий бирге иш планыбыз 13 миң тоннага жеткизиш, толук приемдон азыр. Биздин погодамыз аябай жакшы келди, азыр жамгыр жок. Деканларды түшүмө жакшы, 45-50ге жеткизип алып атат. Акыркы 2 жылда азыр bir 10-15 yangi станоклор алып келип койдук. Анан май заводу да модернизация жасады жакшы. Мына томонда чоң пахтаны прием кылган чоң навес приемный пункт жасап бүтүрдүк азыр. Айбастан 2 жылда чоң өзгөрүш болду. Завод ишине жакшы чоң реконструкциялар кетип калды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнести жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү. Бул болсо чет элдик инвесторлордун аймактарды өнүктүрүүгө тартылуусун, кызыгуусун жаратты. Бизнести каттоо абдан жөнөкөштүргөн. Бизде 3 күндө бизнес ачса болот. Региондогу эң либералдуу салык режими мына Кыргызстанда. Биз коңшу мамлекеттерден дагы, Евразияга кирген мамлекеттердин ичинде дагы бизде салык ставкалары абдан төмөн.
Ушул сөздөр былтыр Хараван цемент заводунун ачылышында айтылган. Бул заводдун ишке кириши региондорду өнүктүрүү жылынын мыкты демилгелеринин бири болду десек болот. 2018 жылы биз 350 миң тоннадан ашык цемент саткан болсок, бүгүнкү күндө сезондо бүтө элек октябрдын жарымына 600 миң тоннадан ашык цемент сатууга үлгүрдүк. Ошол цементтердин сатуусун караштырсак, анын тең жарымы Өзбекстан Республикасына экспортко кетти. Тең жарымы болсо ошо биздин түштүктө 3 область аймагына таратылып, ошол цемент колдонууга берилди. Цемент сатылып атабы, сатылбай атабы, ушул дагы бир экономиканын, региондордун өнүгүүсүнүн бир көрсөткүчү да. Эгер цемент көбүрөөк сатылса, демек элдин дагы абалы, экономиканын дагы абалы мындай оңолуп өнүгүп атканда көрсөткүчү болот. Араван районунун Алля Ханаров айыл өкмөтүнүн жашоочулары цемент заводунда иштешет. Ал эми мындан башка бул аймакта жеке ишкерлер ачкан чакан ишканалар да бар. Алардын бири 35 миллион сомдук каражатка курулган таш кескен мрамор цехи. Анда 20 киши эмгектенет. Ошол менен бирге ошол жерде эле Россия өнүктүрүү фондунан 15 миллион сом кредит алып, өздөрү 8 миллион сом өздөрүнүн жеке салымдары кошулуп, 23 миллион сомго азыркы заманбап мал союучу жай мына 10 күн 15 күндүн ичинде ишке берилген атат. Ал менен бул жерде таш кесүүдө 20 киши ишчи орун менен камсыз болуп атат, а мал союучу жерде 12 киши иш менен камсыз болот. Бул айыл өкмөтүндө акыркы эле жылдары жолдоруна асфальт төшөлүп, жарыктандыруу жана ирригация иштери жүрүп, тышкы жана ички каражат салуунун эсебинен ФАП, жатак мектеп, спорт аянтчалары курулуп жаткан экен. Ош облусунун Алай районуна кирип барганыбызда биринчи эле көзгө урунганы район боюнча көчөлөрдүн жана социалдык объектилер жайгашкан аймактардын жарыктандырылышы. Соңку жылдары мал чарбачылыгы менен гана чектелбестен туризм тармагын өнүктүрүүгө ашынган район үчүн бул да жетишкендиктердин бири. 42 километрге жакын көчөлөрдү жарыктандырдык. Бардык көчөлөргө жарыктарды берип, бүгүнкү күндө бүт ошолор иштеп күйүп атат. Кире беришиндеги бүт айыл округдун аттары жазылган, айылдын аттары жазылган. Алар түнү дагы ушундай жакшынакай болуп туруп күйүп турат бардыгы теңчи. Таза суунун айылдарга киргизүү боюнча атайын иш-чараларды түзүп, мына 20 айыл негизинен ошо таза суу менен кирбеген, тартылбаганына байланыштуу бул 13 айылыбыз таза сууга киргизилип, бүгүнкү 19-жылы 12 айылда таза суунун жумуштары жүрүп атат. Өзүңүздөр карап келдиңиздер, Горул айылында негизги 3 чоң айыл бар. Ошо башынан аягына чейин ошо Горул айылында арыз программасы аркылуу таза суу тартылып атат. Бул 2020 жылы толук аяктайт деп жакшынакай бүт бүгүнкү заманга талабында тарткызып атабыз. Айылдардын көчөлөрүнүн 12 километр аралыкта негизинен толук асфальтта бүттүк. Ал эми райондун борбору Гүлча айылын болсо 3 километр асфальтталды. Бардыгы бүгүнкү толук бүтүп, бүгүнкү күндө өткөзүп берүү иштери жүрүп жатат. Өзгөн районунда болсо 8 мектеп курулуп жатса, былтыр 15 бала бакча эшигин ачкан. 2 жылда 22,5 километр асфальт төшөлгөн. Жыл бою 10 чакан ишкана толук кандуу ишке киргизилип, жүздөгөн айыл жашоочулары туруктуу жумуш менен камсыз болуптур. Евразиянын алкагында ошолордун стандартына туура келген Ош областы боюнча биринчилерден болуп, мал союучу жай ачылды. Бул жерде да 50ден кем эмес адам иш менен камсыз болуп атат. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Элге түшүндүрүштөр жүрүлүп, ошол жерде бир күндө 50 баш кара мал, 100дөн ашык койлор союлат. Ошол эгерде 2 смен кесесек, булар 2 эсеге жогорулайт. Өлкө башчысы ажолукка аттанып жатып элге берген убадалары элдин эсинде. Алардын негизгилери коррупцияга каршы аяосуз күрөш жүргүзүү, региондорду өнүктүрүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация системасын жакшыртуу. Ирригация программа кабыл алдык. Ушул миграция аз болсун деп 10 жылдык эмне кетип атат? Жери бар, суусу жок. А суусу жок жерге кантип ал өндүрө алат? 65 000 гектар жаңы жер
ишке киргизебиз. Сугат суу программасын ишке ашыруу республиканын баардык аймактарында, анын ичинде Өзгөн районунда да кызуу жүрүп жатыптыр. Ирригацияга дагы аябай көңүл бурулуп атат бүгүнкү күндө. Куршаб айыл өкмөтүнүн аймагында ушул 500 гектардан ашыгыраак жерлер мындай суунун жетиши кыйын болуп, ошолду ушул бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу 36 миллионго бүгүнкү күндө иштер жүрүп, 3 километр 400 метр жер пландаштырылган. Бүгүнкү күндө 2 километрге жакыны уже бүтүп калды. Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө да быйылкы жасалган иштерден көчөлөргө асфальт төшөлгөн, таза суунун 7 скважина, резервуарлары курулган. Таза суу менен камсыз болгон айылдар күн сайын өсүүдө. Жердин астында дагы, үстүндө дагы таза суубуз бар, мөңгүлөрүбүз бар. Ошол эле мезгилде 55% жакын айылдарыбыз таза суу менен камсыз болгон эмес. Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, 5 жылда Кыргыз мамлекетибизди бүт айылдарын шааланып камсыз кылып берем, урматтуу ай туугандар. Бул таза суу деген, бул биздин балдарыбыздын, жалпы биздин элибиздин ден соолугу. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо алдында берген бул убадасы да аткарылып жатканын көрүп келдик. Учурда 7 айылдан турган айыл өкмөттүн 4 айылында көчөлөрүндө бир дагы кудук, колонка көрбөйсүң. Анткени ар бир үйгө эсептегич менен таза суу кирген. Биздин 4 айылыбызда бүгүнкү күндө Аристин жана бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорунун эсебинде Алатоо булагы проектиси менен 236 миллион сомдук жумуш аткарылып, 68 километр суу түтүктөрү жаткырылып, бүгүнкү күндө 2870 үйгө суу түтүктөрү туташтырылды. Азыркы күндө 2500 үйгө счетчик уланып, суу берип пайдаланып башташты. Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө эле былтыр бир жаңы мектеп гимназия, быйыл дагы бир 3 кабаттуу мектеп эшигин ачкан. Санариптештирүүгө токтолсок, учурда Ноокат району толук кандуу өтүп жаткан экен. Агартуу тармагын санариптештирүү билим берүүнүн сапатын жогорулатып, жаңы тепкичке көтөрүп жатат. Ноокат районунун борборундагы Крупская атындагы мектеп аймактагы үлгү алчу заманбап мектептерден. Какие они могут еще операции выполнять на доске? Мугалимдердин маянасы да көбөйүп, ошого жараша аброю дагы күн өткөн сайын жогорулап отурат. 112 мектебибизге интернет туташылды. Мындайча айтканда толук интернет менен камсыз болду да. Эми бул жанагы айтып атам го, баардык нарса жакшы технологиянын жетишкендерин алганга негиз болуп калды да. Эми ушулардын баардыгын киргени эмнеге пайда болуп атат? Шунун баардыгынын киргени жанагы биздин сабактын дагы биздин көрсөткүчтөр көтөрүлдү да. Биринчи көрсөткүч биз жалпы республикалык тестирөөлөөдө биз орточо балга жетпей келгенбиз районубузча. Биздин быйылкы жылкы орточо балыбыз 119,6 болду. Бул орточо балдан областта эң алдыңкыга көтөрүлдү. Ушул көзөмөлдүн күчтүүлүгүнөн, мугалимдердин жакшы сабак берип калгандыгынан, тартип киргенинен ушул болуп калды да. Ушул бизге эффект берди да, аябайча. Андан тышкары билим сапатыбыз көтөрүлдү. Элетке жеткен санарип, саламаттыкты сактоо системасы да санариптештирүүгө өткөрүлгөнүн Ноокат аймактык ооруканасына барганыбызда көрдүк. Медициналык маалыматтар электрондук түрдө сакталып, дарыгерлердин жазма иштери азайып, тейлөөнүн сапаты кыйла жакшырып калыптыр. Алар республикада биринчилерден болуп өтүшкөн, бирок ордунда турбай, ай сайын жаңычылдыктарды киргизүүдө. Эң негизгиси ооруларды 2 саат ичинде, 2 саатка чейинки мөөнөттө толук текшерүүдөн, документтер даярдоодон оорулар өтөт деген дагы баягы нары бери чуркаган моменттер азаят экен да. Мына ошого байланыштуу биз биринчи этапта 120 компьютер, сервер сатып алдык. Анан бүт бөлүмдөргө бердик, аларды окуттук. Ошол бүгүнкү күндө ар бир бөлүмдө азында 2ден, көбүндө 10 компьютер бар. Анан тышкары ушул процессти жакшыртуу үчүн быйыл дагы тендер жарыялап, урматтуу президент саясатын колдошу үчүн 4,5 миллионго тендер жарыялап, мына азыр ар бир врач планшет менен камсыз болду дагы. Ар бир врач өзүнүн ооруларын көрүп атканда планшет аркылуу ушул жаза турган ушул тапшырмаларын рентгенге, лабораторияга,
башка дарылоо процесстерине жумшаш үчүн планшет аркылуу эле ушул аппатылып атканда тапшырманы берет. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы калкты медициналык жактан сапаттуу тейлөө, энелердин жана балдардын өлүмүн азайтуу жана башка көрсөткүчтөрдү жакшыртуу, электрондук медицинага толугу менен өтүп, медициналык тейлөөнү ачык айкын жүргүзүү сыяктуу өзгөрүүлөрдү киргизүү менен саламаттык сактоо тармагына салымын кошуп келет. Заманбап биздин өлкөбүздүн борборунда жасала турган айрым операциялар чет мамлекетте жасала тургандагы ыкмаларды колдонобуз. Айтып кетсек, жүрөк оору, ошол эле жүрөк кармап, приступ болуп, инфаркт болуп келген учурларда бизде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан алынып берген заманбап кымбат баалуу ангиограф деген аппаратыбызда азыр бүгүнкү күндө азыркы учурда жогорку технологиялык операцияны жасап атабыз. Так айтканда, ошо кан тамыры бүтөлүп калган жарандарыбызга ошо кан тамырын ачып, бүгүнкү ыкмаларды колдонуп, ошол сактап калып атабыз бейтаптарды. Райондон оор бейтап болуп калса, мурункудай баягы биздин скорый барып, ал жактан барып көрүп андай эмес. Биздин телемедицина, телеконсультация дегенди киргиздик. Биздин областтагы 7 аймактык ооруканаларга коюлуп атат. Акыркы болуп 2 район калды, ошол жака коюлуп бүтөт буюрса. Президент Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ачылган Ош шаарындагы калкты тейлөө борборунун иши менен биринчилерден болуп таанышып кеткен. Борбордун иши жаңы форматта жүргүзүлөт. Бул жерде паспорт берүү кызматы жана жарандык актыларды каттоо боюнча кызматтар көрсөтүлөт. Биз бул жака көйлүк алганы келдик. Келип сразу талон алдык. Кирип бир где-то 15 мүнөттүн ичинде эле уже көйлүгүбүздү алдык. Ал эми Ош шаарындагы Союз убагынан бери каралбай калган Токтогул паркы толугу менен оңдолуп, жашылдандырылып, жарыктандырылганын көрдүк. Парктын аянты 9 гектарды түзөт. Бул жерге 40тан ашуун камера коюлуп, коопсуздук жагы да каралган. Ошондой эле Кулатов кичи районунда жаңыдан негизделип курулган Ак Ниет сейил багы пайдаланууга берилиптир. Бир нече ай мурда бул жерде жол тыгындары болуп, мыйзамсыз коюлган соода күркөлөрү турган деп ким айтат? 850 метрлик бульвардын курулуш иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында бир топ иштер аткарылганын Оштун мэри айтып берди. Жаңы ишкана түзөм деген инвесторлорго шарттарды түзүп берип атабыз. Шаардык мэрия жер ажыратканбыз. Ошол жаңы жумуш орундарын түзгөн ишканаларга биз шаардык мэрия жерлерди бердик. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Союз мезгилинде курулган жеңил өнөр жана текстил фабрикасы жок болуп кеткен. Бүгүнкү күндө биздин ушул шаардык инвесторлор, өзүнүн шаардык жигиттер ошол чоң заманбап текстил фабриканы куруп бүтүп аяктоонун астында турушат. Быйыл Кудай буюрса 2 корпусун бүтүрүп ишке беребиз. Ал жерде 2000ден 3000ге жакын адам жумуш орду менен камсыз болот. Ош облусунда 2019-жылдын 9 айында 55 жаңы ишкана ачылып, 577 жумушчу орду түзүлгөн. Айыл чарбасын каржылоо 7 долбоорунун алкагында Ош облусу боюнча 1387 субъектиге 721 миллион 484 миң сомдук жеңилдетилген 10% жана кайра иштетүү тармагына 6% насыялар берилди. Учурда 31 объектиде 46 айылды камтыйт. Таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Автожолдорго, көчөлөргө жалпы узундугу 70 км асфальттоо иштери аткарылды. Интернет булагына 543 мектеп туташтырылган. Камтуу көрсөткүчү 98%дан ашуун. Облустагы 188 мектепте видео көзөмөл орнотулган. Аймактарды өнүктүрүү саясатынын негизги максаты ар бир облус, райондордун жана айыл аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоо, калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Облустарда бул кадамдар өз ырааты менен ишке ашырылып жатат. Кайра иштетүү өнөр жайы, инфраструктура, ага катар калкты турак жай менен камсыздоо жагынан алдыга кеткен Ысык Көл облусу тууралуу кийинки берүүдө баяндап бермекчибиз.